Ошентип жаңы таң атып, жер жүзүндөгү жандуу заттын баарына тиричилик башталды. Бул учурда Кыргызстануу долбоорунун катышуучулары да кызуу ишке киришти. Бүгүн долбоордун 4-күнү. Алдыда балдар ат оюндары боюнча ат салышса, кыздар куурдак жасап таймашмакчы. Кызыктын баары алдыда. Балдар, бүгүнкү көргөзмө сабагыбыз ат минүү ыкмалары жана дагы кыйын эңбей ат үстүндө жаатмай ыкмаларын үйрөтүп бермекчибиз. Жашоодо кыргыздар такай гана үзөңгү тебинип мүнчү эмес, себебинде кээде шашып баратканда жигиттер үзөңгү тебинбей эле минип кетчү. Ошол ыкманы көрсөтүп берейин. Бул жерде эң негизгиси машыккан бут керек да. Анан буттун өйдө көтөрүлүшү. Ар бир баланын да канчалык деңгээлде болсо, ошончолук жакшы аткарылат бул ыкма. Мисалы үчүн мен азыр бир көрсөтүп берейин, анан кийин бөлүктөп түшүндүрүп берем. Түшүнүктүбү? Бул жерде кандай болду? Бут өйдө болушунча өйдө көтөрөбүз. Ошо менен бирге экинчи бутубуз менен жерден түртүлөбүз да. Ошол эле учурда эки кол менен тартып кетебиз. Эгер колдорубуз иштебей калса, албетте бутубуз көтөрүлөт да, эр токумду бүрсүзөт да кайра кулап калабыз. Түшүнүктүбү? Кол да иштейт. Башкача айтканда, буттар, колдор чогуу ууда кызмат кылат. Эми болсо, тыйын эңмейди. Жылкынын астыңкы оң бут тушуна токтотосуңар дагы. Бул жерден ыкмасы жигиттер. Бутту үзөңгүдөн чыгармайбыз. Себебинде үзөңгү бизге ушул жерден чоң жардам берет. Эгер үзөңгү тебинбесек, албетте биз адам баласы куюлуп шыпырылып кетет. Ошон үчүн бутту үзөңгүдөн чыгарбайбыз дагы. Экинчи бутту да чыгарбайбыз. Тизгинди колдон өткөрөбүз. Момундай ыкма менен көмөлдүрүктү кармайбыз. Эңкейебиз. Ийилдик. Кайра көтөрүлдүк. Түшүнүктүбү? Эми ошол эңгенде эми бияк тарабынан көрсөтүп берейин. Бияк тарапты көңүл бургула, себеби бул да өтө маанилүү. Эмне себептен? Силер эңкейгенде силердин денеңерди ат үстүнө кармап жардам берчү да негизги бир жардамчылар бул силердин сол бутуңар. Сол бутту үзөңгүдө бош кармабай тебинип турасыздар. Эңкейгенде ошол бутуңар менен жылкынын денеси тулку боюн сүрүп келесиңер дагы, эр токумдун же көрпөчөгө такалат дагы силерди бул бут кармап калат. Түшүнүктүбү? Тизгинди өткөрдүк, көмөлдүк кармадык, илдик көтөрүлдүк. Атка мингенден соң тыйын эңесиңер да, анан аттын үстүндө уш жерге басып келип, атты бастырып келип, жерде силерге жаа берилет, 3 жебеси менен. Анан бутаны көздөй жебелерди атасыңар. Ошол бутада алкактарга жараша упайлар тартылган. Аткан 3 жебеңердин эң жогорку упайы эсептелинет. Dilgir Toğ, Adil. Bari.
Дилгир тобу Алишер. Дилгир тобу улан. Азамат. Оппали, Азамат. Азамат. Дилгир тобу Санжар. Азамат. Азамат. Азамат, жарайсың. Дилгир тобу Азиз. Азамат. Jet adamdan turabız, alır koşsa uçabız, kızlarına atlarız. Алгыр тобу Эрбол. Азамат. 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 Азамат, ич. Жақсы.
Алгыр тобу Нуржигит. Азамат. О, Азамат, үч. Алгыр тобу Кутбек. Жигиттери Көкжалдын таймашка дайым даяр. Көкжал тобу Кайрат. Көкжал тобу Элдат. Ой. О, Азамат. Азамат. Көкжал тобу Жоробай. Азамат. Вали. Эң. Эй, Ил. Ай, Азамат. Кел. Ох, шашпа. Жети турган бириккен, жети жылы жертиген. жетиген тобу Данияр.
Азамат, Бали. Азамат, түшөр. Жетиген тобу Самат. Азамат. Азамат. Азамат! Yok öyle ya. Азамат. At minүү ыкмалары, тыйын эңмей жана ат үстүнөн жаа атуу боюнча сынактын баа берүү ыкмасы менен тааныштырып өтөйүн. Ар бир топтун мүчөлөрү, ар бир мүчө өзүнчө упай топтоду. Упай топтогондо 3 кырдуу, 3 упай топтолот. Мисалы, ар бир окуучу, ар бир катышуучу ат минүү боюнча өзүнчө упай, тыйын эңмей боюнча өзүнчө, анан жаа атуу боюнча өзүнчө упай алды. Анан ошо 3 упайды чогултуп туруп, орто эсеби менен өзүнчө упай чыгат. Түшүнүктүү, Анан жалпы топ, мисалы 5 катышуучу болсо, 5-өңөрдүкүн кайра кошуп туруп, орто упайын чыгарабыз. Ошентип туруп, жалпы топтун баасы өзүнчө чыга келет. Дилгир тобу 3,87 упай болду. Алгыр тобу 3,95 упай болду. Жетиген тобу 4,41 упай. Анан Көкжал тобу эң мыкты көрсөткүчтөр менен айырмаланды. Жалпы упайыңар 4,44 упай. Достор, учурда жигиттер Кыргыздын улуттук оюндарынын бири тыйын эңмейди ойноп жатышса, ошол эле учурда кыздар улуттук тамак ашыбыз болгон куурдак жасоого киришти. Ал эми ким канчалык деңгээлде жасайт, бирге күбө бололук. Бүгүнкү көрсөтмө сабагыбызды бул кыргыз элинин негиздүү тамактарынын бири куурдак жасаганды үйрөнөбүз. Биринчиден болуп куурдакка керектүү азыктарды даярдап алабыз. Бул деген эт, пияз, бир чыны суу, анан албетте тактай жана бычак керек. Биринчи казан асаардан мурун этти туурап даярдап алабыз. Этти туураганда өтө майда эмес, өтө чоң эмес, орточо кылып этти туурап алабыз. Мисалы, мореки этти азыр жоондугун 1 сантиметр кылып да бөлүп алабыз. Кыргыз элинде куурдакты негизи жаңы союлган малдын этинен жасайт. Дагы бир кыздар эске салып кетчү нерсе, муну мурунтан жасаган эмес, бирок кийин колдонуп жүрүшөт да. Бул бир чыны сууга жарым кашык тузду салып эритип коюп коебуз. Бул эт тууралгыча туз эри берет сууга. Бир кашык коштук. Жок, жарым кашык. Бир кашык кошсоңор тузу көп болуп калышы мүмкүн да. Эми кара кесек эттерден жасаган жакшы болобу же май аралашып кеткен эттерден дамдыраак болобу? Эми ал деле адамдын табитине жараша да. Негизи кара кесек эттен жакшыраак болот. Көбүнчө куурдакты жана бөйрөктөн, анан боордон салып го? Ооба, жалаң боордон жасалган куурдак бул боор куурдак деп коет. Анан ага бөйрөк да кошуп койсо болот. Ал деген куурдактын түрлөрүнө кирип кетет.
даярдыгына бир 20 мүнөттөй кетет. Этти туурап, бардыгын даярдап алганга, бышканда 1,5 саатта бышып калат да. Илгертен негизи кыргыздар тоңдурма курдакты аябай кеңири колдонгон да. Анткени күзүндө согум кылышып, ошол малдын бардык этин өзүнүн эле майына кууруп алып, анан кары жуулуп тазаланган карынга салып, аны кыш бою тамакка кошуп пайдаланышчу. Мен мындай узунураак кылып, 4 быштык кылып, бирдей аралыкта тура бересиңер. Мына эми кыздар сууга тузду салып алдык. Биз азыр эми эт турагыча суудагы туз эри берет. Уланта бергиле эт тураганын. Кыргыз элинде негизи көпчүлүк колдонгон курдак бул кара курдак деп коет. Кара курдакка болгон жалак эт, татымына жараша негиздүү кошуучу азыктар бул эт, анан пияз. Анан татымына жараша сарымсак кошуп коет же мурч деле кошуп койсо болот. Дагы ошондой борпошо жана солкулдак деген курдак дегендин түрү бар. Негиздүү курдактын негизи баарын эле жасалышы бирдей, бирок мисалы борпошо деген курдакка суусун көбүрөөк куят. Аныкы кичине шорполуу курдак болот да. Солкулдак курдак болгондо бышаарга жакын бир чыны суу коюп туруп, ошол өзүнүн буусуна демине бышат. Дагы ошондой сарыктырма деген курдак бар. Аны кадимкидей эле кара курдактай кууруп алат да, бирок майынан чыгарып сарыктырып алат. Дагы бир нерсе кыздар, чыныда сууну эритип туруп, жакшылап аралаштырып, ал туралган этке куюп коесуңар. Туралган этти ошол сууга сала бергиле. Бул казан аскыча эт ошол сууга туруп сиңип калат, анан бышканда жумшак болуп, жакшы болуп бышат, баамдуу. Кандай эмес кыздар, этти туурап бүттүк, эми пиязыбызды даярдап алабыз. Пиязды экиге бөлүп, анан бардыгын текши кылып турайбыз. Жөн пиязды турап бүттүк, эми дагы даамдуураак болуш үчүн көк пиязды да кошуп койсок болот. Эми көк пиязды жөн турабастан мындай коозураак кылып турайбыз. Бул көрүнүшүнө да жакшы, даамына да жакшы, даамдуу болот. Мындай кыйгачынан аласыздар. Мурдун курдак жасап көрдүңөр беле? Ооба, биз курдак жасап көргөнбүз, бирок биз картошка кошуп даярдап жүргөнбүз үйдөн. Нукура кыргыз курдагы мындай болот экенин билген эмеспиз. Биз ойлогонбуз, бардыгы картошка менен жасалат экен деп. Ал эми жасап аткан курдагыңар эжеке керектине окшошуп атабы? Окшош турганга аракет кылабыз, окшошот деп ойлойбуз негизи. Курдак жасоодо өзгөчө эмнеге көңүл буруш керек экен? Биздин оюбузча бул этти туура бирдей формада тууруу эң керектүүлөрдүн бири болуп саналат экен, жана ошондой эле ар кандай кошулмаларды бирдей формада жана түз тегиз туураш керек. Эң негизгиси кооздук деп эсептелинет экен бул жакта. Канчалык кооздук болгон сайын ошончолук курдагын жашынакай болот деп айтышат. Мына ошентип курдактын эти тууралып даяр болду. Эми очокко от жагып өз эрежеси менен бышыруу керек. Биринчи отту жагып аласыңар кыздар. Андан кийин сумай куябыз. 1 килограмм этке 200-300 грамм сумай жетет. Толтура эле. Өтө майлуу да болуп кетпесин. Май дактагандан кийин өтө майды күйгүзбөй, учурунда этти салып алабыз. Эми отту ылдам 1 тапка коюп кууруйбуз этти. Өтө күчтүү эмес, өтө азайтып салбай, 1 тапта кууруш керек.
кыздар. Бул суусу улам карап турасыңар. Кайна куруп аткан. Чекесинде суусу солуп баратканда чыныга суу алып, дагы чекесинен куясыңар, ортосунан эмес. Улам суу куюп турасыңар, кургап, анан жеп көрөсүңөр. Бышаарына жакын суу куйбайсыңар. Анда жөн эле демдеп коесуңар пиязды салып. Эми өзүңөрдүн баштай берсеңер болот кыздар. Кыздар казанга этти салгандан кийин мунун үстүн жаап коесуңар. Улам ачып карап аралаштырганда анан билинип көрөсүңөр да суусу сордубу же соргон эмес. Ошондо суу куюп турасыңар. Азыр казанды ачып көрөбүз. Суусу соолдубу же соолбой элек. Аралаштырабыз. Мына көрүнөт, суусу соолуп баратат бир аз. Буга да бир аз суу куябыз четине. Жана бир чыныдай алып туруп, мунун четине мындайын аңгып туруп куябыз. Силер мурун курдак жасап көрдүңөр беле? Ооба, жасап көргөм. Мурунку курдак менен, мурунку жасаган курдагыңар менен бул курдактын эмне айырмасы бар экен? Бул курдак деген, бул кыргызча курдак экен, бул эт менен эле жалаң эт менен курдалса, биз мурда болсо буга картошка кошуп жасачык да. Курдак канча мүнөттө, канча убакытта бышат экен? Этин тууралгандан баштап бышканчак бул 1 сааттай убакыт алат экен. Силер курдак жасоодо өзүңөргө кандай жаңылык ала алдыңар? Курдак жасоодо негизинен биз мурун картошка менен жасап жүрчүбүз. Ал эми аз болсо эт менен жасап, анан ыкмалары башкача экен да. Анан мурун деген ошол биринчи пияз салынса, бул жерде биринчи эт салынып, анан кийин эт бышайын деп аткандан кийин анан кийин пияз салынат экен да. Ошол өзгөчөлүгү болуп саналат экен бул курдактын. Кыздар, мына эт даяр болуп бышып калыптыр. Бышарга жакын пиязын салабыз, майдалап туруп. Тегиз пиязды майдалап туруп салабыз, баардык жагына тегиз жетсин пияз. Анан бир чыны суу куябыз. Аралаштырып туруп, анан демдеп салабыз. Канча мүнөт демдеп? Муну демдегенде кыздар отту өтө көп салбайсыңар, бир калыпта кайнаш керек. Эгерде чок болсо, чокко эле демдеп коюш керек. Ушун менен анан курдак даяр болот. Демдегенде бир 5-10 мүнөт демдеп коесуңар. Май менен эт калды, муну аралаштырып туруп, азыр тарелкага салып алабыз. Ошентип даамдуу болсо экен деп толкундануу менен жасаган кыздардын куурдагы даяр болду. Кимиси канча упайга ээ болот, калыстар тоонун сынында болмокчу. Сынакты жетиген тоонан баштайлы, эң жогорку бал 5 бал. Алыңыздар.
Мына эми калыстар тобу куурдакты ар бир топтун куурдагын даамдап көрдүңүздөр, эми өзүңөрдүн бааңарды берип коюңуздар. Тамактарды даамдап көрүп, калыстардын чыгарган чечими боюнча 3-8 деген упай Дилгир тобуна ыйгарылды. Андан кийинки 3-9 упайы Жетиген тобуна ыйгарылды. 4-1 деген упайды Көкжал тобу ыйгарылды. Бул жерден тууралганы жагынан дагы даамына карап, таптап жумшак бышканына карап, Алгыр тобуна 5 деген упай ыйгарылды. Алгыр тобу жакшы. Ийгилик. Куттуу кечиңер менен балдар. Бүгүн сөз берметинде кыргыз баалап, кастарлаган, эңсеген кут жөнүндө сөз болмокчу. Кыргызда сөз бар. Атын атаса куту сүйүнөт дейт. Демек, жашоодо, жаратылышта болобу, табиятта малдын, жандын, адамдын, элдин да куту болот. Балдар, деги эле кут деген эмне деген түшүнүк? Ал эмнени камтыйт? Силердин оюңарды билсек. Менин оюм мындайча болмокчу. Негизи эле кыргыз элинде көп эле айтылып келет эмеспи? Канча бут керсе ошончо кут кирет. Же болбосо үйүнө кут коноптур дегендей. Негизи эле менин оюмча кут бул береке, бир ырыскы деген мааниде түшүнөм да, кут деген сөздү. Кут бул ушул адамга берилген береке жана ийгиликтин туу чокусу деп айта алам. Бирок ийгилик бул адам кандайдыр бир нерсеге жеткенде же бир жыйынтыкка келгенде бул ийгилик коштойт. Ал эми ийгилик болсо бул кыскача эле болот да, ал эми кут болсо бул көпкө чейин созулушу мүмкүн. Жана кут адамга келгенде ал адам бүт тарабынан жашоосу өзгөрө баштайт. Ал жашоосу жакшы жакка өзгөрүп, анын артынан ийгиликтер коштой баштайт да. Жана кут менин оюмча ошол зээндүү, ынтымактуу, ырыстуу, берекелүү адамдарга конот деген ойдомун. Кыргыздар кутка кандай маани беришкен? Биздин ооз-эки чыгармаларда, фольклордо, макал-лакаптарда, дастандарда, манаста кыргыздардын кутка өзгөчө маани берип, мамиле кылгандыгы ачык даана байкалат. Эми ошол кутту тереңинен түшүнүп билиш үчүн биз ошол кут деген сөздүн аныктамасына токтолсок. Кут өтө күчтүү, өтө таасирлүү, өтө бир чоң кубатты камтыган бул күч да. Кут келгенде өксүгөнү толуп, өтө күчтүү болуп, таасирлүү болуп, башына даңаза келип, күчкө толуп, ийгилик келип, асылдык келип, ошондо адам өзгөчө бир таасирлүү болуп, бир колуна береке келип аткан учур болот. Кутка жеткен адам, кут келгенде бул кутка жеткенде адам бааланып, бакталып, даңаза күтүп, кубат күтүп, абдан чоң бир таасирлүү кез болуп калат да. Кут келген учурда бүт баарына билинет ушу кут экени. Себеби анда ушунча чоң күч болот, чоң таасир болот. Мисалы, Манас келген учуру, бул кут келген учур. Араб элине пайгамбар келген учурдагы бул кут келген учур. Ал кут сөзсүз түрдө бүт жагынан өзүнүн таасирин берип, береке, ырыс, кешик, күч, кубат, дөөлөт келип, ал деген ошол кут келген учурда бүт баары байкайт. Кут келгенде байкалып келет, анан кеткенде дагы ушундай байкалып кетет да. Мисалы, Манас кеткен учурдагы, бул кут кеткен учурда ушундай бир жанакы
өксүп адамдар чачылып бүлүнүп ошондой бир күч менен келип кетет. Келгенде дагы ушундай бир жарыгы менен, мээрими менен, кубаты менен, ийгилиги менен, даңазасы менен, дөөлөтү менен келет да, ушул нерсе кут болот. Биз башында айтып кеткенде эле малдын куту болот деп айтып кеттик. Азыр мен ошол малдын кутуна биздин жашоо турмушта болуп өткөн бир мисалдан айтып кетейин. Илгери көл өрөөнүндө түмөндөгөн малы менен атагы чыккан бир Сарыбай деген бай болгон. Ал бала кезинде ууруларга кошулуп алып, башка элдин жылкысын тийип келгени барат. Анан алардын жылкысын тийип, кайра өзүнө качып келатып, өзүлөрүнүн чегине өткөндөн кийин баягы уурулар эс алмакчы болушат да. Анан ошентип эс алалы деп токтоп калганда, аба ырайы бузулуп, күн күркүрөп, чагылган чартылдап, анан нөшөрлөгөн жаан жаап келет. Баягы уурулар жылкылар качып кетпешин деп туз тарабынан тозуп кайтарып турушат да. Анан баягы баланы дагы бир четин, жылкылардын бир четин кайтартып коет. Ошентип бара-бара баягы күндүн күркүрөгөнү, чагылгандын чартылдаганы басылып, нөшөрлөгөн жаан ак жаанга айланат. Бир убакта эле баягы түн ортосу эле баягы бала бир нерсени байкайт да. Жылкылардын арасынан эле караса бир нур пайда болот. Анан тиги бала бул эмне болду экен деп кызыгып бастырып барса, нур жоголуп кетет эле, ал жерде 4 аягы бүрүшүп, тейтейген эле бир тай турат дейт. Анан тиги таң калып, эмне көзүмө көрүнүп атабы деп кайра артка кетет. Анан кетип караса эле баягы нур кайра пайда болот. Бастырып келсе жоголуп кетет эле, баягы тай турат. Ошентип ал 3 келип 3 кетет. Анан ошондо балага бир ой келет да. Не бар, не жок деп туруп, анан өзүнүн курун ошол тайдын мойнуна белги кылып байлап коет. Эртеси күнү күн ачылып, баягы жылкычы уурулар өзүлөрүнүн үлүшүн бөлүшүп баштаганда бала баягы белгилеп койгон тайын өзүнө сурап алат да. Анан уурулар түшүнбөй эле бул тейтейген тайды эмне кылат деп эле берип коюшат. Эч нерсени ойлонбой эле. Кийин ошол тай мыкты айгыр болуп, үйүрүн жакшы кайтарып, карыштырга алдырбай, мыкты тай болуп, айгыр болуп чыгат да. Ошондон кийин баягы бул Сарыбайдын негизи бала кезинде азан коюлуп аткан, азан чакырып коюлган аты Сары экен да, жөн элечи. Анан баягы тайды алып энчилеп алгандан кийин эле бул Сарыбайдын малы эгиздеп көбөйүп, өрүшү малга толот. Анан баягы Сары деген атына бай деген деңгээлге жетип, Сарыбай болуп калган экен да. Бул ошол тай малдын кутун кармаган тай болот да. Ошентип баягы Сарыбай түмөндөгөн малы менен атагы чыккан экен да. Бул ошол малдын кутуна мисал. Мындан сырткары биз үй бүлөнүн куту жөнүндө дагы айта кетсек, үй бүлөнүн куту эмнеде? Үй бүлөнүн куту биримдикте, анан баалуулукта. Эгерде үй бүлө мүчөлөрүнүн баалуулуктары бирдей болсо, үй бүлөдө биримдик болот. Ал эми биримдик болгон үй бүлөдө кут орнойт. Эркек арка бел, аял кут. Үйдүн кутун кармаган аял болот. Эгерде үйдө кут болбосо, анда үйдө жылуулук, мээрим болбойт. Ырысты кармаган ар адам. Ал эми ар бир үйдө ырыскыны кармаган бул бир адам. Кутка өтө аяр мамиле кылыш керек. Кутту бийик туталы, кутту ыйык туталы, кутту сактап дайыма, куттуу элден бололу. Ушу менен кут боюнча сөз бермектен жыйынтыктайбыз. Сиздерге көңүл бурганда чоң рахмат. Ыр менен сүйлөп келишкен, адамга дем шык беришкен, жаңылбай айтып, жаңылмач табышмак менен эңишкен, макал лакап айтышып, бири-бирине келишкен, адамдын бүйүрүн кызыткан кыз жигит Сармерденине кезек беребиз. Кымбаттуу балдар, мына эмесе бүгүнкү кезектеги өнөр казынабызды кыргыз элибиздин илгертен ата-бабадан бери келаткан салт болуп калган кыз жигиттин Сармерденине кезек беребиз. Сармердендин эрежеси менен бир аз тааныштырып коеюн силер менен. Азыр менин оң тарабымда жигиттерде Жетиген жана Дилгир тобунун жигиттери отурат. Ал эми сол тарабымда Көкжал менен Алгыр тобунун кыздары отурат.
Биринчи оюнубузду ушундай кылып чечтик чучугулак менен. Экинчи оюнда болсо тескерисинче силердин тобуңардын кыздары бияк топтун жигиттери менен таймашат. Сармерденде 4 тапшырма берилет. Биринчи макал айтыш болот. Экинчи тапшырма бул жаңылмач айтуу. Андан кийин үчүнчү тапшырма бул табышмак айтуу. Төртүнчү жыйынтыктоочу тапшырмабыз бул ырга кезек беребиз. Азыр ушу силердин кызык Сармердениңерге калыс болуп бере турган биздин калыстар тобунун мүчөлөрү менен тааныштырып өтөйүн. Менин оң тарабымда Коомдук телерадио корпорациясынын Келечек студиянын кызматкери Бактыбек Маматсаев. Ал эми сол тарабымда болсо Бактөлөт коомунун кызматкери Гүлнар Абдыраева. Мен болсо таанысыздар, менин атым Мелис Мураталиев. Андан эсе кезекти макал лакаптарга берели. Жигитти намыс өлтүрөт, коёнду камыш өлтүрөт. Жаман аял терисин жыйбай иттен көрөт, чачын жуубай биттен көрөт. Бардык жигит кыз тандайт, бактылуу жигит уз тандайт. Тамакты таттуу болгон туз, алысты жакын кылган кыз. Жашында жигит шок болот, жашаганында токтолот. Жалга баса Кудайым жабыгып жүрүп жок болот. Татымы жок туздан түңүл, тастаңдаган кыздан түңүл. Жайга окшогон кыз кыштан түңүл, жалжаңдаган кыздан түңүл. Жакшы жигит үйдө кул жоодо эр, жаман жигит жоодо кул үйдө эр. Элин коргоп жоо сайган батырлардын адаты. Адеби жок бала жүгөнү жок атка окшош. Кызга 40 үйдөн тыюу. Атанын уулу болуш урмат, элдин уулу болуш баарынан кымбат. Аттын сыры ээсине малым, кыздын сыры төркүнө малым. Жакшы жигит элин өргө сүйрөйт, жаман жигит элин көргө сүйрөйт. Сулуу эмес, акылы көп сулуу. Жигитке жетмишен ыраздык кылат. Кыздын чачы узун, акылы кыска. Жакшы уул эл ишине жарайт, жаман уул колуңду карайт. Ак сөз ак жолго чыгарат, кара сөз батка кажыгат. Кезекти экинчи тапшырмага берели. Экинчи тапшырмабыз жаңылмач айтуу. Жаңылмаштар жаңылмачтан жаңылбастар. Жаңылмачка кызыккан жалпы жаштар жаңылмачты жаңылбай айтабыз деген жаштарды жаңылтууга жазылган жаңыча жаңылмач бар. Жаңылмаштар жаңылмаштан жаңылбастар, жаңылмачка кызыккан жалпы жаштар жаңылмачты жаңылбай айтабыз деген жаштарды жаңылтууга жазылган жаңы жаңылмач бар. Жазылган жаңыча жаңылмач бар. Туура. Апам асылга акыл айтат. Асыл акылга акыл айтат. Акыл асылдын акылын укпайт, алдыртан көзүн акыр айтат. Акылды кайра акыл айтат. Айтканда катыр айтат. Асыл акылга көзүн акыр айтат, акыл асылга көзүн бакыр айтат. Асыл акылга сөзүн бакыр айтат. Бир жолу. Апам асылга акыл айтат. Асыл акылга акыл айтат. Акыл асылдын акылын укпайт. Асыл акылга акыл асылга көзүн бакыр айтат. Бакырайган көз бакыр айтат. Апам асылга акыл айтат. Апам асылга акыл айтат. Асыл акылга акыл айтат. Асыл акылдын укпай, ал көзүн бакыр айтат, такыр айтат, чакыр айтат. Кара балапан, кара палакан, карды кампайсын кана балапан. Балапанга алакан, алаканга балапан. Толсун алакан, тойсун балапан. Балапанга алакан, алаканга балапан. Толсун алакан, тойсун балапан. Ушундай сыяктуу. Жаңылыштар болуп кетти. Бирок башы аягы туура болду. Туура эмес болду агай. Эми акыркы жаңылмач. Багыш бадалды аралады, багыш артынан бала бадалды аралап, багышка баралабы, багыш бадалды аралады, багыш баласына каралады, баласына каралаган багышты бадал аралаган бала табалабы. Эми жай. Багыш бадалды аралады, багыштын артынан бала бадалды аралап, багышка бара алабы. Багыш бадалды ары аралады, багыш баласына каралады, баласына каралаган багышты бадал аралаган бала табалабы. Багыш бадал аралады. Бадал аралаган багышты бала каралады. Багыш бала каралады, багыш баласын каралады, баласын каралаган багышты бала табалабы. Акыркы сабаң жаңылып калдың. Ала карга кара карга, кара каргадан ала карга уча ташып, ала каргадан кара карга озыр шашып, каргалар каргалардан болбой ташып, каргалар каргалардан кетпей ташып.
Ала карга кара карга, ала каргадан карга кара карга оозуп ачып, кара ала карадан оозуп ачпайт. Жакшы айтып аткансың. Кара карга, ала кара баары бир карга. Оозун ачып жемдейт. Багымда балары бар, байкала барыңар, байкалсаңар баш көтөрүп барлар, барласарлар, бакыргыла барыңар, балегыла тарлар. Багымда балары бар, байкагыла барыңар, байкаласаң арлар, баш көтөртпөс барлар, барласа арлар, бакыргыла барыңар, бале кылат арлар. Жакшы, бирок бир сөзүңөр. Бир сөздөн калды. Кыздар бул жерде эми көрүнүп эле калды. 3төн жаңылмач айттылар эки тарап. Кыздардын биринчи жаңылмачын жигиттер туура кайталап берди. Калганын бири-бирин керткен кайталай алгандар. Ошон үчүн упайды жигиттерге арнайт. Эми кезекти 3-чү тапшырмага беребиз. 3-чү тапшырма бул табышмак айтыш. Асты Иван, арты диван. Астынан караса Иван көрүнөт, артынан караса диван көрүнөт. Иван диванда отурат. Турабы? Азаматтар, кана эми кыздар силер табышмаңарды бергиле. Үйү бизге элчи келди. Сүйлөп берер алы жок. Мингени бир сонун ат, бирок анын жаны жок. Союп бердик 2 кой, эти бар да сөөгү жок. Бизде бир жооп бар да. Эми айтып көрөлү. Бул копилка болуш керек. Кандай? Копилка, акча чогулту. Туурабы жок? Жок. Жоңарды айткыла. Эң биринчиси үйү бизге элчи келди, сүйлөп берер алы жок. Бул жаңы төрөлгөн бала. Мингени бир сонун ат, бирок анын жаны жок. Ал бешик. Үчүнчүсү союп бердик 2 кой, эти бар да сөөгү жок. Бул эненин берген тамагы эмчектен сүт чыгат. Вали. Ак дүйнөдө бир кемпир бар, бир аяк. Оозуна тиштегени чийден таяк. Бул мен көбүнчөсү чийге карап басым жасадым. Бул менче чыгдан болуш керек. Сиздин жолуңуз туура эмес. Бул табышмак негизинен көптөгөн элдер таба албайт. Бирок жандырмаан айтып коеюн. Бул негизи кыздарга таандык да, бул ийик. Туура. Эң сонун. Ийик деп. Биринен бири бийик турат, ичинен жалын күйүп турат. Каалаганда саап болуп, уйдан бетер ийип турат. Сен айт. Сен айттың? Мен айтамын. Биология. Жоо, башкачасын айтып калдым. Биз апийим деп ойлодук. Биздин жообуз самоор. Аяк табышмагыбызды айтып коелу. Аяк өтөт чай, бияк өтөт чай, ушул тапкан адамга 120 тай. Кандай чай өтөт? 5 секунд бар калды. Биздин оюзча бул Сармерден. Анткени сиздерде жана биздерде кайра биздерге нары өйрөтүп атпайбы. Эми сиздин жолуңуздар туура эмес болуп калды. Тилекке каршы айтып коеюн, Жок, каршы эмес. Бул негизи эркекке таандык буюм. Аяк өтөт чай, бияк өтөт чай. Ушул тапкан адамга 120 тай. Бул деген ара, 2 кишилик араны айтабыз. Ара? Эми жакшыраак ойлонуп көргүлө. Узун бою моончак, моон сайын үлбүрчөк. Өңчөй кыздын ичинен ошол экен келинчек. Убакыт болду, балдар. Жигиттер? Эгер туура эмес болуп калса шылдын алалы. Аракет кылдык, колубуздан келишкенче. Биздин жообузча бул лампочка. Кандай? Лампочка. Жоон негизи мунун жообу камыш. Камыштын ар бир моон сайын үлбүрчөгү бар. Туура айтамбы? Муунчак деген кайсы жак? Келинчек. Камыш деген. Муундары бөлүнүп турат эмеспи? 3-чү тапшырмада табышмак айтышта.
негизинен кыздар утуп кетти. Упайды кыздарга бердик. Кезектирге берели. Гүлнур Сатылганова, Ырдесте. Ағылған күнгі бұлақтай, жағылған түнгі чырақтай, ырыстан бүткөн ырым бар, ырдайын бүгін суратпай, баталы қызықа, бар мына музыка. Açılan bul geçti, çaçılan bul geçti, sorulup çürüktün, sunulatır desti, kırgız de pırdalat, cıldız de pırdalat, koşulup pırdasan, gönülün nurdanat, ömürün nurdanat. Рахмат кыздар, силердин булбулдай болгон мукам дүнүңүздөргө, анда эсе сиздерге бизден Санжар ырдап бермекчи. Кээде жигит төмүнөт, кээде жигит жөө жүрөт, төмүнгенде жигитти төбөсүнө көтөрүп, тегерете эл жүрөт, колдон өнөр ишкетип, жөө жүргөндө жигитти жөнөлбөдү мобул деп, жебелешип элгүлөт, жөнөлбөдү мобул деп, жебелешип элгүлөт. Асказонун аягы барып жок болот, бир атадан таркаган алты тууган болсоң да катташпасаң жат болот. Аргымакты жаман деп буудан кайдан табасың, агайынды жаман деп тууган кайдан табасың, агайынды жаман деп тууган кайдан табасың. Алағачу, 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 арғымақтар арыш керет. Азанату, 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 азаматтар намысқа бек. Шамдай жанып алышып, шамал менен жарышып, жүзін сүртіп бұлытқа, жүрегі отқаны сық. Алатону бел қылып, ата жұртты дем қылып, абалтадан чок болот, олонгон от болот, а болбосо жок болот, кыргызымдын жигиттери, кыргызымдын жигиттери. Жагалмай деген жапан куш, жарташка барып конгон жок. Жарпымды жазар тең курбум, жаныма кеним келген жок. Ой тобо, деги жайлобо, бирге болгон жок. Кыргыйык деген кыран куш, кырташка барып конгон жок. Кырташкан жаным мен курбум, кадырың жакка жеткен жок. Ой тобо, деги жайлы, берге болгон жок. Конечно. Андай жигит мырзасы эмес кыргызымдын. Ат жалында шамалдай ойнобосо, алатоого жүрөгүн толгобосо, ата журттун эртеңин ойлобосо, андай жигит мырзасы эмес кыргызымдын. Андай жигит мырзасы эмес кыргызымдын. Кылыч болуп душманга чабылбаса, сен дегенде селди каптап агылбаса, элин коргоп жарагын тагынбаса, андай жигит мырзасы эмес кыргызымдын. Андай жигит мырзасы эмес кыргызымдын. Бабалардын салтына багынбаса, калкышыне билек төрөп багынбаса, инерилип тоолорун сагынбаса, андай жигит мырзасы эмес кыргызымдын. Андай жигит мырзасы эмес кыргызымдын. Калпак кийип башына эрденбесе, калкышыне билек төрүп шерденбесе, же татасын сурасаң билбейм десе, андай жигит мырзасы эмес кыргызымдын. Андай жигит мырзасы эмес кыргызымдын. Кыздарынын намысын коргобосо, эл ичинде чек болуп орнобосо,
энесинин көз жашын ойлобосо, андай жигит мырзас эмес кыргызымдын. Андай жигит мырзас эмес кыргызымдын. Кана эми акыркы жигиттерден болсун. Ошону менен жыйынтыктайлы. Анда сиздерге да жагымдуу маанай тартуулайлы. Бул энекем дегендерди. Сиздерге энекем, 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 дүйнөдө теңдеш киз берекем. Мен дагы дени сак болоюна, орубай жүрөгү сенесен. Мен дагы дени сак болоюна, орубай жүрөгү сенесен. Азыр акыркы тапшырмада ырга кезек бергенбиз, 3тен ырырдадыңар. Biz upaydı negizden jigitlerge tartабыз. Жигиттер эки ырдайбай шаңдуу ушундай берилүү менен үйүнүн да ыргагында келиштирди. Обондагы кыздар болсо силердин акыркы ырыңар мыкты экен, бирок биринчи, экинчи ырыңар анча эмес болуп калды. Ошону менен жалпы жыйынтык чыгарсак, анда ушул биринчи оюндагы кыз жигиттин сармерденинде макалдан кыздар 1 упай алса, жаңылмаштан жигиттер 1 упай алып атат. Табышмактан кыздар 1 упай, ырдан болсо жигиттер. Ошону менен силердин бааңар тең-тең 2-2 болду. Азаматса. Ошентип кыз жигит сармерден оюнунун экинчи бөлүгү да уланып, абдан кызыктуу өтүп жатты. Ай, жылдыз, түндүн көркү, наздануу кыздын көркү. Назданып койгулачы. Тили жумшак, аш жейт, тили катуу, муш жейт болуп бизден бирди көрүп калбагыла? Ай, чындыгында эле. Бул оюндун жаңылмач айтуу бөлүгүндө балдардан күтүлбөгөн кызыктуу жаңылмач айтылды. Бул балдардын өзгөчө чыгармачылыгы десек болот. Биз эми силерге атайын бир жаңылмач даярдап келгенбиз. Аны кон коюп силер угуп отургула. Атайын биздин проектке арналган. Кыргызстан деш керек, Манастан деш керек, Кыргызстандын балдарын деп, Манастандын балдарын деш керек. Кыргызстандын Манастаны деп, Манастандын Кыргызстан деп, Кыргызстандын балдары Манастандын балдары деп, Манастандын балдарын Кыргызстандын балдары деп. Кыргызстан эмес да Манастан эмес да Кыргызстан. Айта калгылачы эми. Таппаган өзүң билесиңер. Кыргызстандын деш керек, Манастандын деш керек, Кыргызстандын балдарын балдары деш керек, Манастандын балдары деш керек. Буга чейин өнөр казнасы бөлүгүндө элдик өнөрдү аркалаган таланттуу инсандар келип, балдар менен маек куруп талантын тартуулашкан. Бүгүн өзүңүздөр байкагандай катышуучулар кыз жигит сармерден уюштуруп, өз таланттарын көрсөтүштү. Ошентип Кыргыз таануу долбоорунун 4-күнү дагы мына ушундай жагымдуу маанайда жыйынтыкталды.